Ырызалы Жаншаров. Күнүн сыры. Даректүү аңгеме. 19 кылымдын аягы, 20 кылымдын баш чендеринде аксы Кетмен төбө аймактарында болуш болуп өткөн Сулайманкулдун Тору Алат деген күлүгү болуптур. Бул аттын аксы Талас, Анжиян, Алай чөлкөмүндө байгеде алдына ат салдырбаган буудан чыкканын узун кулак санжырачылар азыр деле жомоктото айтып калышат. Далай аш той чоң мааракелерде баш байга алып, көз тийбесин деп кулакчын үртүктөрүнө жал куйрук көкүлдөрүнүн арасына көз мончок тактырып, ас биеттеп, атайын бир саяпкер дайындап, таптатып жүргөн учурлардын биринде Таластан тээ айтылуу Бостон би дегендин Жанболот, Бекболот деген балдарынын Байыт би дегендин небереси Көкүм балбан эришиткен топ жигит аксыга тойго келип, тойдон соң жээни Сулайманкул болуштугуна кайрылышып, конокко түшүп калышат. Ал тойдо да баягы Тору Алат байгеде биринчи чыгып, эл дуулдап сөзгө алып мактап жатышат. Аксылык болуш алыстан атарыта кирген таластык тага журтун 2-3 күн өргүтүп, кайтарында тон жаап, ат тартуулап, камчы сунганда Тору Алатка соун арткан тагасы Көкүм балбан: "Ал да кайдан атарыта кирген тагаларыңа чоурларды мингизбей. Берсең жээним, Тору Алатты бер. Бербесең бул эшек түспөлдөрүңү өзүңдүн уйчумандарыңа мингизип торпок кайтарт", дейт. Намысына келе түшкөн болуш ичи туз куйгандай тызылдаганына карабай, Тору Алатты Көкүм балбанга тартуу кылып уят. Арадан жылдар жылышат, аттын аты өчүп, аш тойлор Тору Аласыз өтөп, байгенин элиги башка күлүктөргө ооп кеткенин угуп көрүп жүргөн Сулайманкул болуш Таластагы бир тойго барып, кайтарда тагалары коноктоп, болушту атказып жатканда алардын тартуулаган атын карап туруп: тага, баягы мен мингизген күлүктүн дареги чыкпай кетти. Аны эмнеге кошпой койдуңуз?" деп сураганда: "Ал атыңдын дөөлөтү ошол өзүңдүн корооңдо аксыда калып калыптыр. Байгеде дайыма эле салпактап артка кала берип жаткандан улам муногу кара кашка айкшыйракты кошуп жүрбөйүнбү? Акыры кече көрдүң го, мөөрөй алып байгеде экинчи келбедиби? Ошол кезде сенин атыңды даңызалап жүргөн Тору Алатыңды марттык кыла мага кармата бергениңди эстеп, бул күлүктү сендей жээниме мингизбесем менде намыс калабы?" деген Көкүм тагасына жылмая күлгөн Сулайманкул өзү менен эриште жүргөн 5 каман урусунан чыккан сынчы саяпкер Жаназар тарапка көз кыйыгын таштады эле: "Тору Алатты сура" дегендей жаңсады ал. "Тага, эгер көңүлүңүзгө кетпесе, сизге жакпай калган Тору Алат тирүү болсо, ошону эле бербейсизби?" деди Сулайманкул болуш. Күлүк атынын калаарына ичинен сүйүнгөн Көкүм балбан уйчумандын үйүнө ат чаптырды. Тар байып арыктап, жоор кырчаңгы болуп, көздөрү чылпактап калган Тору Аланы көргөн Жаназар саяпкер аттан ыргып түшүп, көзүнө жаш тегерене: "Ай, кайранган аргымактын асылы-ай, не деген кордук бу?" деп бууркурап, күлүктүн мойнун кучактап, калтырак баскан колдору менен сербее сейректелген жалын сылай тарап, маңдайынан кашый, чылпагын тазалайт. Муну зээнигейи карап турган Сулайманкул болуш: "Бул эми ат болобу?" дейт акырын Жаназар саяпкерге кайрыла. "Бир жолу чапканга жаратса болот", дейт Жаназар. "Анда жет эле, кеттик", дейт болуш Жаназарга кайрылып. Анан Көкүм тагасына кол сунуп: "Атыңыз өзүңүзгө калды, мен Тору Аланы эле алып кетейин", дегенде: "Жээним, көргөн элемни", дейт. "Намысчы, айтылуу аксынын улугуна ушундай бир кырчаңгы чоурду жетелетип уят болбойбу?" деп күпүлдөгөн Көкүм бийге: "Тага, ошол уят дегендерди келерки күздө меникине тойго эриште күлүктөрүн жетелете барыңыз. Чоң ат байге өткөрөм. Жараткан буйруса Тору Аланы ошондо байгеге кошомун. Баса, кара кашка акшыйракты да таптап ала барыңыз", деп жүрүп кетет Сулайманкул болуш. Бул сөздү кулагына түйгөн саяпкер кышы менен Тору Аланы эптеп сактап чыгып, жазында жайлоочулар менен Авлетимдин Оначар тоосунун түбүндөгү бетегелүү көк бетке жетелеп барып, бир саан ой 500 кило күрүч кошо жеткиздирет да, өзү күнү түнү ат менен болуп, көк сүргөн соң акырындап оңоло баштаган аттын 4 бутунан тең кан алдырып, күндө тарап, сылап сыйпап багат. Күзүндө Тору Ала кадимки күлүк мезгилиндеги түс-түспөлүнө келип, сын сыпаты артып, жумурткадай толот. Саяпкер эми атты айылга алып түшүп, боз кыроонун бедесине коюп, андан соң кургак бедеге өткөрүп таттай баштайт. Муну көрүп жүргөн болуш бир күнү саяпкерди чакырып: "Тойду кайсыл күнгө белгилесек болот?" дейт. Бир аздан кийин өткөрө бергиле", дейт Жаназар. Ошентип Сулайманкул Талас, Алай, Кетмен төбө,
ан жыян аксынын элин чакырып, атайын Тууралы аттын күлүктүгүн далилдемекке чоң той берди. Кыргыз Атбайга аты таанымал Нүсүп Миңбашынын урпактарынын бул тоюна кулагы угуп калгандардын баары оюн зоок көрмөккө жапырт келишип, атка чебер улакчы, эң ишчүлөр, күлүк, жорго таптап, байгеге кумарланган саяпкерлер, чабандестер, күрөш, жамбатыш жана башка оюндардын ышкооздорунун бири атын таптаса, бири өзүн таптап жүрүп, мына эми өнөрлөрүн элге тартуулар күнгө жапырт келишти. Кеп Тууралы ат жөнүндө болуп жаткан соң башка оюндун түрлөрүн кое туруп, сөздү ат байгеге буралы. Ошентип, бул байгеде аттар аксынын азыркы Каражыгач айылынын Торгамыш деген жеринен Гербендин Топурак бел деген жерине чейинки аралыкты басып өтмөк болушту. Ушул 50 чакырымдай аралыкты тойго камылга көрүлүп жатканда эле Жаназар саяпкер Сулайманкул болушка өзү сунуштаган. Саяпкерлердин макулдугу менен байгеге кошулган аттар Торгамышка барып түнөтүлмөккө бир күн мурун айдалды. Сүлүктөй тапталып, эликтей элдире туйлаган жайдак тулпарлардын үстүндө маймылдай чапчаң чабандестерди жандай, жалаң саяпкерлер барат. Аттан атка, күлүктөн күлүккө көздөрү өтүп, кайсыл ат кандай тапталып, кандай жүгүрөрүнө, канчалык аралыкты канчалык дем менен арыштаарына сын ташташат. Бири-биринин артыкчылык, мүчүрүштүк касиеттерин аң тара карашып, канткенде ал күлүктөн өзү таптаган күлүк озоруна ой чабыттатат. Жакшы, артыкчылык, кемчилик, мүчүрүш сапаттарын сынай карап, озуп кетүү айла амалдарын издейт. Ошондойлордун ири алдында Жаназар саяпкер бар эле. Ал Сулайманкул болуштун Тууралы атты кордогон таластык тагаларына күлүктүн накта күлүк экендигин далилдемек кумары артып, өткөн жылкы алардын салпактап артта калып деген сөзү кулагында кайталанып, тулпардын анык тулпар экендигин далилдер, эртеңки күндүн ооматтуу болушун тынбай, жараткандан жалбара тилеп, улам ар кайсыл атка салыштыра, мындан озор ат барбы дегенчелик, күлүктөрүнүн биринен сала бирин аңтара тиктеп баратып, көзүнө табы, сыны келишкен көк кашка күлүк урунду. Жүрөгү болк эте түштү. Кайра тигилди. Кулагынын учунан туягынын, куйругунун учуна чейин кайра-кайра арылта тиктеп, кынтык таппады. Көк кашкадан көзүн алагача тооп алып, башка аттарга бурду. Жок, кареги кайрыле көк кашкага кадалат, айласы куруду. Маңдай тери чыпылдап, борчоктоп чыгып, жүрөгү сыгыла, айласы куруп, олдо бир сыңар дүнүйө ай деди ичинен. Карабайсыңбы? Туураланын бешинесине көк кашканын тура калганын деди күйүгө. Жол ката көк кашкадан Туураланы оздуруунун жолун издеди. Ой басты саяпкерде. Тигел көк кашканын саяпкери да сарала сакал, мурутун сербейтип, мышыктыкындай көгүш жашыл көздөрүн тикирейтип, өтө тыкан, чыйрак, сергек неме көрүнөт. Бүт аттарды кыдырата тиктеп коюп, шайдоот көңүлү көтөрүңкө. Ушул неме таптаган атынын артыкчылыгын байкап баратат деди ичинен Жаназар. Торгамышка жакындай бергенде. Тетиги көк кашканы көрдүңбү? Сен атты ошого жандай бастырып барып, алар токтоп атын байлаган жерге Туураланы жанаштыра байла, деди Жаназар саяпкер чабандеске. Өзү атынын башын тарта, жайлата бастырмыш этти. Түн бир окум, кеч күздүн боз кыроолу сыдырын түнү ичиркенде чыйрыктырат. Бул капчыгайды аралап өткөн дайранын шапатасына кошул ташыл жүрүп турган муздак шамал адамды уктата турган эмес. Ансызда таң заар менен боло турган байге толкунданткан 100гө жакын күлүктүн ошонча чабан десе, саяпкери ушул азыр уктамак беле. Улам биринен сала бири таң ашырылган атына кашек салып, сылап сыйпап, биринен бири өтө таптоонун ыкма сырларын жашыра, уурдана басып, бүт кесип кыла тутуна билген билим өнөрүн жумшап, эртеңки байгени эл жер намысын коргоп, мөөрөйдү алуунун амалын жасашып, уйку жок. Жаназарда Тууралага акыр кылып жасаган таштын түбүндө бүрүшө үңкүйүп, тунжурап, жанындагы көк кашкага да көз кыйыгын таштап телмирет. Мунун арамза оюн сезип калгансып, тигил сары сакал мурутчан мышык көз саяпкер да атынын жанынан каршы алыстабайт. Мына тээ айыл тараптан короз кыйкырып, чыгыштан таңдын шооласы да байкалгансыды. Аңгыча сары сакал мурутчан мышык көз саяпкер жанындагы уржундан салкында кургатылган беденин көк мөксөңгөгүнөн эки тутамдап салмактап көргөнсөп, ар жак бер жагын карап, силкип, анан аттын алдындагы акур сыяктуу нерсеге таштап, атынын маңдайынан сылап, анын чөп жеп жатканын тиктеп бир аз турду да дара тушатканы нары басты. Ушул учурда Жаназар саяпкер эки жагын карана эч ким көрүнбөгөнүнөн пайдалана, көк кашканын алдындагы беденин бир тутамын ала коюп, Туураланын алдына таштап, анан өзүнүн куржунундагы беденин да өлчөп ченеп, тигиден алган жанагы беденин үстүнө кошо таштап, кайра жанагы таштын түбүнө бүкчөй отурду.
Самнан соң тигил көк кашканын саяпкери келди эле, жаныбар күлүк жер чапчый, той бодум деген соокуранды. Аттын жанына келип, жалын кашлаган саяпкер: "Бола ташал, жепти көтүпсүң го. Андан ашыгы бүгүн сага ашык", деп акырын когурады. Дал ушул азыр көк кашканын тили болуп калганда, Таймаштын чечүүчү мүнөтүнө кереги тиер бир тутам эң кымбатка турар беденин баа баркын айтып бермек. Атаганат саяпкер ага кайдан баам таштамак эле. Дал ушул учурда толкунданган Жаназардын да жүрөгү Торолат биринчи чыгып келгендей дүкүлдөп: "Мөөрөй биздики. Кудайым кааласа биз биринчи болобуз", деп атынын тумшугунан сылап, көзүнө кадимкидей жаш тегерене сүйүнүп жатты. Дал ушул учурда ал өзүнүн карызгөйлүгүн, митаамдыгын эли журттун намысына, кадыр баркына, көкүм балбанга айтылган шертке, ар кандай жеңиш айоону билбесине, сен атаандашыңы аяган менен ал сени аябашына шылтап, жараткандан жалбара кечирим сурап жатты. Аттарды байгеге кой берүүгө даярдап, куйруктарын түйүп, үртүк, кулакчындарды сыйрып алып, жүгөн, чылбыр, тизгиндерди бир сыйра текшерип, чабандесте мингизип жатып Жаназар: "Ат мукурга жеткенде экинчи болот. Гүлдүрдүн оозуна барганда көк кашкага аркан бою жет да, ошол калыбында бос бужейке чейин зоруктурбай бара бер. Бос бужейке жеткенде камчы басасың, уктуңбу? Атты ошондон ары чап", деп дайындап жатты. Ошентип тор камыштан башталган байгенин аттары Каражыгаштын тар капчыгайында чубаша келип, Рабаттагы, Токол эчкинин оозундагы тойканадан сызган куштай эле зымырап өттү. Топ аттын алдырагында келаткан тор аланы сүрмөк болуп, кыйкыра чапкандар даңкан, чаң каралаша, заматта алдагайда калып кетишти. Жолгата ар кай жерде топ-топ боло, байге көргөн эл чурулдап барып, үнү алыстап, мукурдан баштап күлүктөр улам терили алдыга чыгып, Гүлдүрдүн оозуна келгенде, Жаназар саяпкер айткандай, Торала көк кашканын аркан бою артында экинчи болуп келатты. Бос бужейке келгенде көк кашкага жакындап келаткан Торалатка чабандес саяпкер айткандай камчы басты. Байгенин башына жакындап калганга улам кылкылдап, коюлаган элдин ызычуу сүрөөсү кулак тундуруп, азыр жалпы байге бүт аттардан ат жабым алдыда бөлүнүп озо, бирок сорооктоп, арган ушул тор ала менен көк кашканын ортосунда эле жүрүп жаткандай туюлуп турду. Экөө тең биринен бири озуу үчүн бар күчүн жыйып, түйүлө серпилип, эң акыркы кубатын, эң акыркы демин жумшай, омуроолорун ак көбүк жаап, терилери терге чылана жалтылдап, ар бир ташталган арыштары азыр ушул аргымактардын өз жандарынан кымбатка тургансып, бүт кубат күчүн мына азыр эле чыга келчү дөбөдөн берилер ооматка, жеңишке атап коюшкансып атаандаша, өчөшө умтулуша, кодум эле ушул тирүүлүктүн бүт кумары, кызыгы, баа барктын эң эле бийикчеге, дал ушул учурдагы мелдештин эң акыркы ирмеминде тургансып, акыл эстүү адамдар тургай, ушул төрт тыяктуу күлүк жаныбарларда жан сайып ийгендей. Мына акыркы саналуу гана аралык. Дал ушул жерде баягы бир тутам беденин бедели, баасы байкалгансыды. Жаныбар көк кашка бараткан жеринен мүдүрүлө, тең селип барып түзөлдү. Дал ошол көз ирмемде Торолат 2-3 арышты ашыкча таштап, көк кашкадан моюн улаш озо түштү. Дал ошол жер маранын бүтүшү эле. Ошентип алгач куйрук улаш артта келаткан Торолат акырындап, марага жакындаган сайын көк кашкадан карыш, сөөмгө ылдамыраак жылып отуруп, марага жеткенде моюн улаш озуп чыга келди. Муну Жаназар саяпкер кийин деле баягы бир тутам беденин сөңгөгүнө байланыштырып айтып жүрдү. Сүйүнгөндөн Сулайманкулдун көзүнө жаш тегерене түштү. Теңселген Торалага дароо үртүк кулакчын жаап, чабандес теңселте ары бери жетелеп жүрдү. Ат заара чыгарбай, ан сайын жүрөгү сыгылган чабандес сыйлап, тойдон 2-3 күн мурдагы Сулайманкул менен Жаназар саяпкерден ат чыгабы байгеден деген болуштун суроосуна бир жолу чыгышы бар. Ананчы, эгер ушул байгеден тирүү калсаго, дагы көрөт электеген саяпкерге таңдана караган болуш. Эмне ат өлөбү дегенде, өлүш өлбөсүгө Кудайдан дечи. Бирок ушул байге Тораланын акыркы эрдиги болобу деп чочулап жүрүм, деген сөздөрү кайра-кайра оюнда жаңырып, аңгыча онтоп барып очорулган күлүктү көргөн Сулайманкул: "Алдына килем төшөгүлө", деп буйрук берет. Килемге жыгылган аттын башына жаздык койдурганда, ат кадимкидей 4 бутунсуна онтоп жатып жан берет. Жаныбар ат болбосоң коя кал. Мен айтпадым беле. Атыңдын дөөлөтү корооңдо калыптыр деп. Көрдүңбү жээним? Баракелде, саапкериңден мыкты турбайбы?
Жаныбар канат бүткөндөй жүгүрдү, деди болуштун баягы таластан келген таякеси Көкүм балбан. Байгеге кошкон карагашка ак шырагынын караанын тээ алыста келе жаткан топ аттын арасынан акмала издеп. Аны менен кимдин иши бар? Чурулдаган эл кийинки келип жаткан аттарды сүрөөнгө алыша, ызычуу түшө гүйлдөшүп, тамаша көрүп жатышты. Аксынын аты чыкты, деп кыйкырды байге башы. Ат үстүндө турушкан алым кол Ниязалы жеңи жоктор заңкылдата, алым сабактата төгө ырдап киришкенде, Каңкул кыякчы тууганынын аты чыгып, мөрөй алганына кубана, кыягын сыбызгытап биринчи жолу ушул Тору алатка арнап, ат кетти көсүн ойноп, ага сөз кошо кетти. Ат кетти, Тору ала ат кетти, ат кеткенде бат кетти. Жан талаша жарышып, марасына бат жетти. Ат кетти, Тору ала ат кетти. Намыс үчүн жан берип, тындым жакка бат кетти. Ат кетти, ой ат кетти, аттың чиркин ат кетти, ай жаныбар жат кетти. Ат кетти, Тору ала атка тап жетти. Көк кашкадан алгозуп, марасына бат жетти. Саяпкери келишсе, ат ириктей сак чуркайт, ат чуркабайт мындайда, атты илерткен тап чуркайт. Жаратканы жар болсо, тап чуркабай бак чуркайт деп, сыбызгыган кыяк көсү муңкана, аны куйма кулак Ниязалы жеңи жок, алым колу берили буга, комуздарын күйгө келтире кулагын толгоп, ошол замат өркүндөтө, улам биринен сала бири коштоп, улам күү төгүшө, аны уккан эли Тораланын өлөрүнө карабай, намыс үчүн жан берип, мөрөй алганына таң беришип, жаныбар болбосоң кое кал. Карабайсыңбы марага келип мөрөй алып жан бергенин дешип, сыбызгыган кыяктын моңду күүсүнө, аны коштогон кошо кырларына жашыктары кирпик нымдай жашышып, ошону улам ошол топурак белдеген жер. Тораланын ушул окуясынан кийин ушул күлүктүн урматына күлүк төбө аталып калат. Каңкул карыянын ат кетти көсүнүн пайда болуш таржымалы сыры ушундай экен. Бул аңгеме Сулайманкулдун тууганы Бөрүкул ак чубактын санжырачысы Өмөр уулу Итигулдун баяндарынан эле. Ушул күндөрдө муну санжырачы молдо Абдырасул айтып жүрөт.